Бир туугандар негизи эле мага көбүнчө алып жумуш боюнча маалыматтарды сурашат. Мына бүгүн сиздерге 50 миң 60 миң жумасына тапкан мекендештерибизди окутуп үйрөткөн Эламандын алдына келдик. Алдыңкы бир 10 мүнөттө биз менен чогуу болгон болсоңуздар, бардыгын түшүнүп аласыздар. Ассаламу алейкум. Урматтуу менин Москвадан, ушул Россиядан мени көрүп аткан мекендештерим, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группалар менен бөлүшө кетиңиздер. Кандай жумуштар деп мени ушундай таң калуу менен карап аткан мекендештерим, мына негизи эле мен 5 айдан бери ушул Эламанды Wildberries обучениясын тартып келем. Биздин жардамаларды көрүп 5 команда келип окуптур. Ар бир командада бир 13-12ден адамдар окуган болсо, бир 1-2 негизи бардык эле алып кетпептир бул сфераны. Таштагандар дагы болуптур, департ болуп кеткендер дагы болуптур. Ушул бир тууганыбыздан окугандар мамилелери боюнча кандай түшүндүрөт, эмне кылат, жакшы мындай комментариялар жаза кетиңиздер. Негизи эле бул жерге ошол эч нерсени билбестен, ноутбук кармашты түшүнбөгөн бир туугандарыбыз келип, бир жумасына бир 100 миң деген тыйындар табат. Бир азырча толук маалыматты азыр Эламан өзү айтып берсин анда. Ассаламу алейкум Эламан. Иштер жакшыбы? Кыйналбай иштеп атасыңбы? Азыр биздин мекендештер жумасына кантип бир 50-60 миң табын жолдорун үйрөтөт. Деги ал ошол Wildberriesке окуганы келгенден сырткардан запасда акча болуш керекпи? Ошого окшогон ойлор болуп аткандыр бардыгында. Эл менен амандашып, толук маалыматты мына өзүңүзгө уксун элдер мына. Ассаламу алейкум мекендештер. Сиздерди кайрадан курска чакырабыз 19-20-21 январда. Акыркы күндөрү көпчүлүгүңөр жазып, чалып аткандар көп болуп атат. Обучение качан башталат, курсту эртерээк ачкыла келип окуйт элек, эртерээк баштайлы деп. Көпчүлүгү азыр ойлоп атышат, январь ичи сода жакшы болбой атат. Азыр наоборот, тескерисинче сода аябай жакшы болуп атат. Ошого келип айткандай эле бул жерден курска адамдар чогултуп, жумуштарына жараша балким кээбирөөк түнкү жумушта иштеши мүмкүн, кээбирөөк күндүз иштеши мүмкүн. Ошого жараша группаны чогулгандан кийин график сааттарына жараша бөлөбүз. Эртең мененки жана кечки смена кылып, ошого жараша бөлүп окутабыз ушул группадан. Анан жанагы семинар боюнчачы ушул келип көрүп биринчи анан кийин көз жеткендер окуйт экен да. Семинар бекер ачык эле да. Семинар качан болот? Семинар боюнча жана айта кеткендей эле 19-20, 21 январда кечки саат 17:00 баштап келип катышып кетсеңиздер болот. Семинарга кирүү акысыз. Каалагандар, кызыккандар болсо келип катышып кетсеңиздер болот. Анан мен дагы кызыктырып атат негизи 50-60 миң мындай өлдү дегенде деп айттыңар да, жумасына тапканчы. Анан негизи мындай средний жакшы тапкандар жумасына канча табат негизи? Азыр чындыкпы анан да? Онлайн торговля азыр өнүгүп аткан себебинен не только Wildberries, балким Озон же балким Яндекс.Маркет болушу мүмкүн. Ошол тармактар өнүгүп аткан себебинен азыр эң алды дебем, орточо эсеп менен 100 миң, 150 миң, 180 миңге чейин алып аткандар болуп атат. Ал өзүмдүн окуучуларымдан. То есть мен өзүм барып текшерип, алардын товарларын көрүп, эмне сатып атышат, мен өзүм көрүп жүрөм. Анткени обучение бүткөндөн кийин да бул жактан биз штаб койбойбуз. Болду, обучение бүттү, өзүңөргө офиста алып чыгып кеткиле деп биз обучение бүткөндөн кийин офиста таап беребиз. Ошого жараша кийин мындайча айтканда обратная связь болот. Окуп бүткөндөн кийин дагы көп суроолор калып калышы мүмкүн, түшүнбөгөн жерлер. Барып биз жардам беребиз. Эң алдын мында ачыгын айтканда 700 миңден ашык акча алгандарын көрдүм мен. Мен алы короткий срокто ушунча акча көтөргөндө өзүм таң калдым, чынын айтканда. Мен кандай товар сатып атканымды эле уже билбей калдым. Көп мындай башта Кыргызстан менен иштешип атышат, Дордой менен, Бишкектен Шведа цехтер менен иштешип атышат. Көпчүлүгү крупный кетишти. Анан бардыгын эле кызык болуп аткандар ошончо акча табуунун жолдорун канчага үйрөтөт экен. Анан запаста акча болуш керекпи? Ошону аны айтып койсоң. Ачык болсун, реальный болсун. Көпчүлүгүн ошо обучениянын курстун баасы кызыктырат негизи. Курстун баасы 50 миң. Канча күн болот анан?
50 миңге 1 ай окутабыз. То есть 1 ай болгондо 1 жумада 3 урок болот. Бизде теория аз, абдан эле аз. Эки эле жолу теория болот. Калгандары практически болот. Рынокко барабыз, бияка келебиз. Балким эмне товар алган болсо, аны сүрөткө тартып, ага карточка түзүп киргизип дегендей ал окуп жүргөндөр түшүнөт. Андан тышкары аналитический программалар бар. Кыргызча жалпак тил менен айтканда Valbers сайтын тест кыла турган программа ал. Ал дагы платный программа. Ошол программаларга доступ беребиз. Балким көөрө бир товарды оптовый ценада алып келип, канча рубльга сатыш керек, өзүнө канча рубль пайда калат. Ошону эсептеп биле албагандар дагы бар. Андайлар үчүн дагы бизде башка программа бар, Market Guru деген. Ошол программага да доступ беребиз. Канча прибыль калат бир товардан, андан количество менен сатса канча калат. Жана башка андан кызыктуураак программалар да бар. Андан тышкары эң башкысы бияктан сүрөткө тарткандан кийин инфографиканы да үйрөтөбүз профессиональный түрдө. Инфографиканын программасына дагы доступ беребиз. То есть жөн эле товарды алып келип эле киргизип койсок, ал товар кете бербейт. Аны кооздоп, жасап, балким текст жазып, балким да сүрөттү кошуп, красочный кылып чыгарып сата турган болсо, ошондо гана товар кетет да. Ошонун бардыгын үйрөтөбүз. Анан ошол негизи эле дыйканча үйрөткөн ар бир адамга түшүнүктүү болот деп ойлойм да. Мисалы, мону бир 4 рубльге алып келдиң дагы, доставка рекламаларың менен кошулуп 6 рубльге түштү дагы, анан 8 рубльге сатсаң болот. Типа эми ошондой кылып үйрөтөсүңөрбү мындай? Ооба. Ал нерсенин бардыгы сабак учурунда үйрөтүлөт. Эми бул кыскача айтылган түрдө семинарга келип катышып, толук түрдө маалымат алып кетсеңер болот. Азыр өзүбүздөн акыркы жана мурдакы группалардын офисине барып, ошолорду көргөзүп берели. Анткени көпчүлүгүмдө ишенбегендер да бар экен. Аябай көп чоң доходко чыккандар же көп количествода товар алып келип сатып аткандар бар десек, ишенбегендер да жазып атышат. Чын эле ошондой болуп жатабы деп. Ошон үчүн барып көрсөк жакшы болот эле. Мынакей жана силерге айта кеткенде эле ушул жер окуучулардын склады. Бул товарлар канча күндө сатылат? Жаман көп кой бардак. Кетсе бир 15 күндүн товар да бул жерде. Дагы повторно бул жума сайын келип турат ушундай мешок менен. Мына каргодан элдер билгендей эле, карго менен Кыргызстандан тигилип келген кийимдер мунун бардыгы. Ар кимдин өзүнүн местасы бар. Азыр мен точно билбейм кимиси. Бул окуучуларыңдыкы кыскасы бул жер. Бардыгы окуучулардын склады бул жер. Окуучулардын товарлары мындайча айтканда. Биякта да башка бир эженики да, бир баланыкы. Мына бул экен билбейт экенмин, бирок ушул жер окуучуларыңдыкы кыскасы. Мына бир адамдыкы экен, мисалы бул халат малат бир нерселер экен. Мына Эламан менен ушул Ильяс бир тууганыбыз окутат. Эл менен амандашып кой сен. Assalamu alaikum. Сиздер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Көрүп тургансыздар мына. Биз окуткан окуучулардын эле товарлары бу жерде сакталат. Фотобудка бар экен да муякта? Ооба. Фотобудка, сүрөткө тартканды үйрөтөбүз, алар жасаганды үйрөтөбүз. Бүт бардык нерселер үйрөтүлөт ошол сабак учурунда бардыгы. QR коддор чыгарылат өзүңөрдөн, жанагы бекер болуп алар, кандай болот? Ооба, QR коддор чыгарылат. QR коддор мына бул жерде ноутбук коюлушкан, Valbers'те иштегендер билишет, термопринтер. Ушул жерден заказдарын чыгарып, баягы стикер, наклейкаларын чыгарып, заказдарын коробкага салып, ушул жерден алып кетишет. Өздөрүнүн машиналары бар. Күн сайын очереттешип, дружно складка жеткирип турушат. Бир да күн заказ кетпей калбайт. Мындай өткөрүп жиберишпейт, очереттешип, күн сайын заказдар жеткирип турушат. Заказ бирок чынында аябай эле көп. Азыр январь ичи жакшы болуп атат. Баягы көпчүлүк айтып атат, жана айткандай эле. Январь ичи мёртвый сезон, жакшы заказ болбойт, же болбосо башка сфераларда жумуштар токтоду дегендер үчүн мынакей иштеп атышат кышкы сезон. Далил мындайча айтканда. Мына ушундай бир туугандар, окугус келгендер, ушул жерге мен номерлерин коюп койдум, семинарга келе тургандар, мен адрестерин ушул жерге жазып койдум. Кенен дагы түшүнбөгөн суроолор боюнча кайрылсаңыздар болот. Биздин иш элге ушундай маалыматтарды жеткирип берүү туугандар. Анан окубастык ал ар бир адамдын өзүнүн жеке пикири, жеке ою демекчи. Андыктан ишиңиздерге ийгилик мекендештерим, группалар менен бөлүшүп, лайк басып, жакшы комментарий жаза кетесиздер.
Көрүшкөнчө анда. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп койгонмун. Дакан сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп койдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.